Бул жакта дагы бир жакшынакай суроо келген экен. Бул дагы бөлдөгөндө маанилүү. Бүгүн баарыбыз көкүрөктү монтуп уратабыз. Личный бренд деп айтып атат. Эми ушул боюнча дагы жакшы түшүнүк болсун да. Статус жогорубу же өнөр жогорубу? Сиз кандай дейсиз ушуга? Аябай сонун суроо болду, Статус дегенде эми мындай да. Мен өзүм личный жашоомдо болгондо бул нерсечи. Мен мындай 27 жыл бою завсклад болуп иштедим да. Чоң складты кармадым. Алдымда көп балдар иштечү. КамАЗ жүк-жүктөйм. Статус да бул дагычы өзүнчө завсклад болуп эле, өзүнчө эле важный болуп эле. Анан тигинче салыш керек, буга мынча салыш керек, анан клиенттер келет, мага мынча тонна, тигинче тонна депчи. Анан өзүңдү аябай важный сезесиң да. Өзүнчө эле бир эме руководительсиң да. Анан важный сезесиң. Ошентип жүрүп, анан элестет 27 жыл ошондой статуста жүрүп туруп, анан склад жабылды. Ат жапканда да өзүм жаптым да. Жабылды. Анан жабылгандан кийин карасам, мындай баягы кишилер деле көп деле чалбайт да сагачы. Мурун болсо жаныңды койбойт да. Күндөп түндөп чалат, каяктасың, анан эже каяктасаң, тигил анан бул, анан тигин жүктөп койчу, анан муну жүктөп койчу деген эле кылып мындай. Көрсө кийин ойлосом, аякта мен жок экенмин да, Дамира деген жок экен. То есть важна была товар. Товар важный болгон. Бирок сиздин акылыңызда? А менин акылымда мен важный экенмин деп жүрөм да оюмдачы. Эми ушул нерсени мен эмнеге пример кылып атам? Мен өттүм да жашапчы. Оңой айта алам да. Анан жанагы өмүр бою чоң бир организациялардын чоң болуп иштеген, анан министерстволордун чоңдору болуп иштегендерди мен вообще жакшы түшүнөм да. Алар аябай чоң көп адамдарды башкарып турушту да. Эмне деген нерселерди башкарып турду, алардыкы укмуш эле болду болуш керек. Алар должностьтон түшкөндө кыйын эле болду болуш керек деп ойлойм эле. Мисалы 40 жыл. 40 жылдап деле отурганда, бир местада отуруп, анан эмне эле ошол кишилер должностьтон түшкөндөн кийин инфаркт болуптур, анан инсульт болуптур, анан эмне болуптур деп элечи, анан эле мындай аты чыкпай деле эмне болуп өлгөнүн деле билбей калат го көп кишилеринчи. Көрсө, биз личный бренд жок, менин өзүмдүн өнөрүм жок эле, ошол должностька жабышып алып эле жашап турубуз да. Статуска. Мен анан ошону кийин байкап атпаймынбы, неме маникюр жасаган бир кыз бар. Мен ага көп жылдан бери барам да. Мен ал кызга барганыма бир 20 жылдай болду. Менде ушундай привычка бар да, мындай бир барган мастерди алмаштырбайм. Дагы эле барам ошол кызгачы. Анан ошого барып айтып атпаймынбы, Таня, сен профессияң аябай сонун экен да десем. Ой, сиздики сонун да, сиз деген канча жылдан бери завсклад дейт да. Жок, мен завсклад болгонум болбойт экен. Мына мен складтан түштүм эле, складым жабылды эле, мен азыр эч кимге керегим жок болуп калдым. Мага чалган деле киши жок, мен эстеген деле киши жок. Депчи. Анан сен өнөрүң сонун экен да, сен Африкага барсаң деле, Америкага барсаң деле, тырмак жасаганды билесиң, тилиң сүйлөбөсө дагы колуң жасап атпайбы? Жасалды. Өнөр экен да, өнөр. Өнөрлүү өлбөйт деген ушул экен да, көрдүңбү? Личный брендтин кыргызчасын мен айтат элем, өнөр деп элечи. Өнөрлүү өлбөйт, Касиет да бул, өзүңө берилген касиет Кудайдан берген, Мисалы үчүн ырчылар, Жайнаков деген ырчыны мен эсимде да, ушул киши бир эмеге келип ырдап атып, анан ушул айтты эле мынтипчи. Кудайыма ыраазымын, ушундай өнөрдү берип койгон, апасы Жайнаков экен, азыр эстеп атам, өнөрдү берип койгон, ушундай жыргап, жан дүйнөм жыргап, чечилип ырдайм дейт. Бизге ырчыларга ушундай өнөр берип коюптур Кудайым депчи. Ушунчалык жыргап ырдайм, ошого кайра акча алып атам дейт да. Кайра элдер келип акча берип атат. Карачы, бизге Кудайым кандай сонун өнөрдү берип койгон дейт да. Мына ошондо өнөрлүү өлбөйт дегенди ошондо түшүндүм да мен. Статус деген бир ал күнүмдүк нерсе экен да. Бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн азыр личный бренд деп баягы көбүнчө орусча айтылып, укмуш болуп аткан үчүн биздин кыргыздар мындай ар жагына тереңине кирбесе керек деп ойлойм. Кыргызчалап мынтип нукура биздин өзүбүздүн салтыбызга, салт санаабызга, кыргыздын эмесине кире турган болсок, текке кире турган болсок, бул биздин касиет эле экен. Касиет. Бирөөбүзгө комузчулукту берген, бирөөбүзгө устачылыкты берген, бирөөбүзгө ырчылыкты берген, бирөөбүзгө узчулукту берген. Кандай сонун, апаларыбыз сонун шырдактары жасап отуруп алып. Аны бардык эле апалар жасай алчу эмес. Кээ бир апалар оймойчу, бирок ошол өнөрү менен өлдү да. Баягы оймокчу апа, баягы шырдакчы апа, баягы тиги ооз комуз чепкен апа дегенде эсте калды да.
Ошону менен кетти. Муундарга да калды. Муундан муунга өттү. Демек бизде ушул кандан канга келаткан касиет бизди таштабайт экен да. Касиет таштабайт экен, өнөр таштабайт экен. Мен ошону эле личный бренд деп түшүнөм да. Ошон үчүн биз мындай күнүмдүк статуска жабышпай эле коюшубуз керек да. Жабышпай эле коюшубуз керек. Себеби мен эртең ким болуп калам, эртеңки менин өзүмдүн личный брендим сакталыш керек дегендин үстүндө иштеш керек го деп ойлойм да. Мүмкүн азыр сени эч ким тааныбайт. Мүмкүн азыр сен укмуш эмеге чыга элексиң. Мүмкүн сен азыр акча таба элексиң. Бирок ушунун акыры ошонун үстүндө постоянно иштей берсек, акыры бир адам баягы 1% өнөр берилген 99% эмгек деп атпайбызбы, Демек биз өзүбүздү личный брендти өзүбүз жаратат экенбиз да. Өзүбүз жаратат экенбиз да. Ошого ушу сүт сайга ыраазымын да. Хотя бы ушуну үйрөнүп алып биз өзүбүздүн өнөрүбүздү алып чыга алдык. Өзүбүздөгү баягы Кудайдан берилген мына миссия 4 экөөбүздөн миссия 4 болуп, эл алдына чыгып ушундай акыйкат илим таратуучу болгондун өзү биздин өнөр болуп атат да. Личный брендибиз ошол болуп атат да, туурабы? Болбосо азыр биз деле жүрмөкпүз да азыр. Эмнеге жарайт элек? Өзүбүздүн өнөрүбүз болбосо биз каяка жарайт элек? Эч бир жумушка жарабайбыз. Секретарьшыкка да жарабайбыз да даже. Туурабы? Ошондо сандардын энергиясы менен өзүңдүн өнөрүңдү, талантыңды сен кайсы жактан өсө аласың? Сен негизи өзүңө берилген, Кудайдан берилген талантың же болбосо өнөрүң кайсы? Ушуну да билип алган жакшы экен да, басып коюп карабайсың, эми сон болуп атпайбы? Ушул сүт сай илими аркылуу прям чётко берип атпайбы? Мына могул 10 эле бет, 10 эле бет, брошюркабызчы. 10 эле бет. Эми ушул 10 эле страницанын ичине ааламды батырып коюптур да. Ошол эле сенин кесибиңди, ошол эле сенин өнөрүңдү, ошол сенин күчтүү жагың, сенин алсыз жагың баарын ушуга батырып коюптур да. Ошон үчүн өзүңүздөрдү таппай жүрсөңүздөр, өзүңүздүн касиетиңиз кай жерде экен, өзүңүздүн күчтүү жагыңыз, өнөрүңүз кай жерде экен, деги эле сиз өзүңүздү кай жагыңыздан күчтүүсүз, кай жагынан алсызсыз, ошону билем десеңиз, албетте биз сизди ушул көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курска чакырабыз. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушуга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-ден 9-га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратып
баштоочу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет. Атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-ден 9-га чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы, сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде 2 анжылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы, сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип койгу. Телефон номерин кантсам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш битириш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүп, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам.